Мадина Жумадилаева. Мээ өзгөрсө өмүр өзгөрөт. Адамда бир орган бар, аны колдонуп кээ-бирлер тарых жаратат, кээ-бирлер датпастырат. Китеп Тең мүмкүнчүлүктөр социалдык борборунун студиясында жазылып даярдалды. Окуган Умсунай Өсөрова, Бишкек 2025. Сөз башы. Мээ менен эс тутум өз ара тыгыз байланышта иштейт. Мээни өнүктүрүү менен эс тутумду да жакшыртса болот. Ошондуктан бул китепте ар дайым адамдарды кызыктырып келген төмөндөгүдөй суроолорго жооп издейбиз жана таап беребиз. Экзамен алдында бардык материалдарды жаттап алса болобу? Эркектер менен аялдар эки башкача ойлонушабы? Эмне үчүн биз унаа айдоону эч качан унутпасак да ачкычтарды жогото беребиз? Аялдардын айлыгы эркектердикине караганда азбы? Мээбиз маалыматты кантип кабыл алат? Эмне үчүн адамдын эс тутуму начарлайт? Берилген билимди эстеп калуу үчүн кандай ыкманы колдоносуз? Адамдардын атын бир укканда кантип эске сактап калуу керек? Боюнда бар эне Куранды же классикалык музыканы укса курсактагы бала акылдуу болуп төрөлөбү? Кантип эс тутумду жакшыртса болот? Мээнин жана эс тутумдун жакшы иштеши үчүн кандай азыктардан баш тартып, эмне тамактарды жеш керек? Кантип адамдыкка татыктуу жашаса болот? Ушул сыяктуу көптөгөн суроолорго илимий негизге таянуу менен берилген жооптор бар. Ошондой эле мээни жана эс тутумду өнүктүрүүнүн Доротея Брент, 50-50 жана Франц Лазер сыяктуу көптөгөн ыкмалары түшүнүктүү сөздөр менен берилди. Мээни жана эс тутумду жакшыртууга арналган Британ жана Жапон окумуштууларынын ыкмаларынын негизинде даярдалган 30 күндүк өнүгүүлөр сериясы да бар. Китептин тили жөнөкөй, тааныш жана түшүнүктүү. Китепте көп сөздүүлүк менен окурманды тажатпоо үчүн кызыктуу фактылар арбын келтирилди. Сиз мээңизди канчалык жакшы билесиз? Урматтуу окурман, бул китепти окуордун алдында мээңизди канчалык деңгээлде билериңизди текшериңиз. Биринчи. Мээнин акыркы клеткалары качан пайда болот? А. Төрөлгөнгө чейин. Б. 6 жашта. В. 18-23 жаштын ортосунда. Г. Карыганда. Экинчи. Эркек менен аялдын тубасы айырмасы. Генен ой жүгүртүү. Б. Багыттоо жөндөмдүүлүгү. В. Ажатканадан чыкканда унитаздын капкагын жабууда. Г. А жана Б чекиттери. Д. Б жана В чекиттери. Үчүнчү. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы карыганда мээнин иштешин жакшыртпайт? А. Майлуу балык жеш. Б. Үзгүлтүксүз машыгуу. В. Күн сайын 1 же 2 стакан сүт ичүү. Г. Күн сайын сүттү көп ичүү. Д. Чөптөрдү колдонуу. Төртүнчү. Организмдин циркаттык ыргагынын бузулушун жеңүү үчүн төмөндөгү аракеттердин кайсынысы натыйжалуу? А. Мелатонинди көздөгөн жерге келерден 1 күн мурун кабыл алуу. Б. Күндүзгү жарыктан бир нече күн алыс болуу. В. Жаңы жерге келген ар кечте күнгө чыгып отуруу. Г. Жарыкты күйгүзүп уктоо. Бешинчи. Мээңиз төмөндөгү электр энергиясын колдонот. А. Муздаткычтагы лампа. Б. Ноутбук. В. Автоунаа от алып жүрбөй турганда. Г. Унаа жогорку ылдамдыкта баратканда. Алтынчы. Төмөнкү аракеттердин кайсынысы сиздин мектептеги ишиңизди жакшыртат? А. Түшүндө классикалык музыка угуу. Б. Сабак учурунда классикалык музыка угуу. В. Бала кезден музыкалык аспапта ойноону үйрөнүү. Г. Компьютердеги кошумча сабактар жана оюндар. Д. Экөө тең. В жана Д. Жетинчи. Төмөнкүлөрдүн кайсынысы башка сокку бербейт? А. Эс үчүн жоготуу. Б. Эс тутумдун жоголушу. В. Амнезиядан кийин эс тутумдун калыбына келиши. Г. Жеке мүнөздүн өзгөрүшү. 8. Адамдын денесиндеги эң майлуу орган. А. Жүрөк. Б. Бөйрөк. В. Мээ. Г. Боор. 9. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы сизге тестти жакшы тапшырууга жардам берет? Бирден ашык жоопту тандай аласыз. А. Бирден стакан жемиш ширесин ичүү. Б. Тамеки тартуу. В. Шоколад жеш. Г. Жакшы даярдандым, демек, бул сынактан ийгиликтүү өтө алам деп ишенимдүү түрдө айтуу. 10. Ызы чуулуу бөлмөдө досуңуз менен уюлдук телефон аркылуу сүйлөшүп жатасыз. Жакшы угуу үчүн төмөнкүлөр керек. А.
катуу сүйлөйм. Б. Кулакты жаап экинчи кулак менен тыңшайм. В. Сүйлөшкөндө кулагымды жабам. Г. Башка адамды угуп жатып телефонду кол менен жабам. Д. Маектештин сөзүн угуп жатып телефонду кол менен калкалайм. 11. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы тынчсызданууда жардам берет? А. Антидепрессанттар. Б. Физикалык активдүүлүк. В. Жүрүм-турумду тууралоо терапиясы. Г. Баары чогуу. 12. Төмөнкүлөрдүн кайсынысы сиздин мээңиз үчүн эң кыйын иш? А. Колонналарга бөлүү. Б. Сүрөттөрдү кароо. В. Шахмат ойноо. Г. Уктоо. 13. Сокурлар көрүүгө караганда А. Сөздөрдү ажырата алат. Б. Ал үндөрдү угат. В. Айтылган аңгемелерди жаттап алат. Г. Иттерди үйрөтө алат. 14. Апаңыздын кайсы сөзү мээңизди жакшырткан? А. Классикалык музыканы ук. Б. Чыгып ойно. В. Музыкалык аспапта ойногонду үйрөн. Г. Жогоруда айтылгандардын баары. 15. Адамдын эс тутуму канча жаштан тарта начарлай баштайт? А. 30 жаштан 40 жашка чейин. Б. 40 жаштан 50 жашка чейин. В. 50 жаштан 60 жашка чейин. Г. 60 жаштан 70 жашка чейин. 16. Төмөнкүлөрдүн кайсынысы мээ клеткаларын өлтүрөт? А. Алкогол ичүү. Б. Наша чегүү, тамеки тартуу. В. Туура уктабоо. Г. Баары. Д. Булардын эч бири. 17. Адамдын башына келген ойлордун орточо саны? А. 5000. Б. 10.000. В. 20.000. Г. 70.000. 18. Сүт эмүүчүлөрдүн канча пайызы бир түгөй менен гана жашайт? А. 5%. Б. 25%. В. 50%. Г. 90%. 19. Мээбиздин канча пайызын колдонобуз? А. 10%. Б. Уктап жатканда 5%, ойгонгондо 20%. В. 100%. Г. Акылга жараша өзгөрөт. 20. Эйнштейндин мээсин жөнөкөй адамдын мээси менен салыштырганда? А. Анын мээси чоңураак болгон. Б. Өлчөмү боюнча айырма болгон эмес. В. Анын мээсинде бырыштар көп болчу. Д. Анын кошумча мээси болгон. Жооптор. 1. Г. 2. Г. 3. Г. 4. Б. 5. А. 6. Д. 7. В. 8. В. 9. А жана Г. 10. Д. 11. Г. 12. Б. 13. В. 14. Г. 15. А. 16. Г. 17. Г. 18. А. 19. В. 20. Б.